Ассаламу алейкум, урматтуу көрөрмандар. Сиздер менен кайрадан Көк Бөрү каналы. Бул чыгарылышта жогорку лиганын жарым финалдык оюндары кандай өттү? Достук ынтымак тирешин качан көрөбүз? Алдыда айтып беребиз. Андыктан видеону аягына чейин көрүп, лайк коюуну унутпаңыздар. Биринчи жарым финалда Жалал Абадтын Шахтер командасы Ош облусунун Достук клубу менен кезгилди. Оюндун 47-секундасында эле эсеп саны ачылды. Шахтердин 10-номердеги балбан жигити Келдибек Акылбек уулу жерден улакты эңип барып Тайгазанга таамай ыргытты. Экинчи мүнөттө Нурдин Болотбеков жерден улакты эңип алып таамай ыргытуу менен эсепти теңеди. Үчүнчү мүнөттө Манас Ниязов өзгөчөлөнсө, 4-мүнөттө Шумкарбек Бакытбек уулу кайрадан эсеп санын 2-2 кылды. Мындан кийин оюн өтө кызыктуу болору жана эки команда бири-бирин сыйлап, жөн гана достук оюн сыяктуу өткөрүп жаткандыгы байкалып калды. Саймадан үй интернети менен телевидение. Интернет секундасына 300 жана 500 мегабитке чейин. Ылдамдыгы тим эле кайф. 220дан ашык телеканал. Ар кандай табит үчүн. 5 онлайн кинотеатр. Тасмалар, сериалдар жана мультфильмдер акысыз. Кубаттуу гигабиттик Wi-Fi роутер акысыз. Баасы айына 1080 сомдон баштап. Тез арада билдирмеңизди калтырыңыз. Эки команданын жетекчилери бир болгондуктан, эки команданын тең мындай оюнун түшүнсөк болот. Бирөөсү финал үчүн, экинчиси 3-чү орун үчүн оюнга өз күчтөрүн жана аттарын сактады. Натыйжада оюн 16-3 эсебинде Достуктун жеңиши менен жыйынтыкталды. Экинчи жарым финалда Ынтымак менен Намыс клубтары ойношту. Оюн укмуштуудай чыңалышта өтүп 15 эсебинде Ынтымактын пайдасына жыйынтыкталды. Бул оюнда Ынтымактан Өмүрбек Эсен уулу менен Майрамбек Рыспеков 4төн салым салышты. Өмүрбек Эсен уулунун бир салым өзгөчө болду. Алдында атаандашы болгонуна карабай, улакты андан аша ыргытып Тайгазанга текени салды. Ошондой эле бирден салымды Эрсултан Айдаркан уулу менен Нуржан Мелисбек уулу салышты. Намыстын курамынан Даслан Русланов 2 салым салса, Жаныш Конушбаев, Рустам Мүдүнов жана Айтбек Жолдошбек уулу бир жолдан өзгөчөлөнүштү. Белгилүү жеке ишкер Билим Майнаев дал ушул оюндан кийин Даслан Руслановго Умрага сертификат берди. Эртең 6-сентябрь күнү биринчи лиганын чечүүчү оюндары болот. Саат 11:00 Жаш Тилек менен Биримдик командалары 3-чү орун үчүн ойношсо, саат 12:10 Бакай-Ата менен Айтматов командалары чемпиондук кубок үчүн ат салышат. Ким чемпион болот деп ойлойсуздар? Комментарий жазыңыз. Жогорку лиганын финалдары болсо 7-сентябрда өтөт. Чолпон Ата шаарындагы ат майдандан бул оюнду көрөм десеңиздер, билетти сатып алыңыздар. Билет баасы болгону 500 гана сом. Биринчиден ассаламу алейкум, ушул Көк Бөрү көрөрмандары. Бүгүнкү оюн ушул Намыс командасы менен болуп өттү. Бул команда дагы Кыргызстандын мыкты командаларынын бири. Оюн талаасы эң башкысы багы кырсыгы жок. Аман-эсен жакшы ийгиликтеди. Ошол чоң ийгилик биринчиден. Жараткан Аллахым оматыбызды чакырган экен. Эпке себеп болуп ушул финалга аттанып атабыз. Бул эми буга чейин ушул жаңы эрежелердин баары менен таанышып чыкканбыз. Ойнойбуз Кудай буйрса. Болгону багы ортодо тынык болуп, чынын айтканда мындай жигитче оюнду сагындык да. Азыр айтылбай турган сөздөр айтылып кетти өзү эле дегендей. Футболисттерде болуп сал эле бир нерсе болсо эле убакчы жигиттерибиз дагы чатагап эле судьяларыбыз болуп калып атабы оюн, муну менен эми ушинтип акырындык менен ушул Көк Бөрү жаатын жогото алабызбы деген коркунуч пайда болот. Себеп дегенде бул өзүбүздүн каныбызга сиңген илгертен ата бабаларыбыз ойноп келген Көк Бөрү да. Муну эр азамат жигиттер гана ойнойт. Ошого чыдап ойноп келгенбиз буга чейин. Биз эле эмес, бизден мурункулар да ойноп келген. Ойнойбуз, чыдайбыз, кандай тоскоолдук болбосун ойнойбуз.